Дем алыш күндөрү Ош облусунун аймагынан топтолгон дарыгерлер тобу Өзгөн районунун Саламалик айылына барышты. Ак халатчандар керектүү медициналык жабдыктарын алып барып жайгаштырганча таң эрте жергиликтүү тургундар өз ден соолугун текшертүү үчүн кезекке келип турушту. Келгендердин басымдуу бөлүгү улуу муундагы аялдар жана жаш балдарды түздү. Чогулган элге медициналык жардам берүүнүн шарттары алгач түшүндүрүлдү. Ушундай иштерди кылып алдыбызга максат коюп ушинтип иштеп келатабыз. Азыр саатты кыйла убакыт болуп калды. Көп сөздү созбойлуктагы ишке өтөлүк. Акысыз медициналык жардам алууну каалаган адамдар кезекке туруп жазылды. Андан соң медиктер адамдардын бардык органдарын текшерүүдөн өткөрүп баштады. Өзгөчө аймактардагы жаш наристелердин түрдүү илдеттер менен жабыркаары белгилүү болуп, аларды айыктырууга багытталган сунуштар медиктер тарабынан айтылды. Көбүнчө анемия экен, жаш балдар анемия, чоңдордо деле көп экен. Бронхит менен көп экен. Жаш балдарда курту бар экен көбүнчө. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында эмгектенген Алмаз Маматалиевке кайрылган улуу муундун өкүлдөрү көп болду. Аймакта 50 жаштан өйдөлөп калган адамдар бут, муундарына туз уюп, жамбаш муун оорусу менен жабыркайт. Жашоочулар күнүмдүк тиричиликтеп жүрүп, өз ден соолугуна убагында көңүл бурбайт. Биздин элибиз өзү көбүнчө оору башталганда кайрылбайт убагында. Кийин катуу оору баштагандан кийин шаарга барып, рентген болушуп көрүнүшөт да. Ошолорго эми максатыбыз ошондой оорусуну азайтуу үчүн, убагында дарылаш үчүн ушундай элге чыгып кызмат кылып. Алыскы аймактардагы элдин ден соолугун карап, жеринен жардам көргөзгөн хирург дарыгери Муратбек Перназаров өз кесиби менен элди кыдырып, бекер медициналык жардам бергендигине сыймыктанат. 2 күн бою бөлмөсүндө адамдар үзүлбөй илдетин билип аныктоого ашыкты. Дарыгер туура эмес тамактануудан көптөгөн оорулар пайда болуп, аны убагында кароо ооруну жеңилдетет дейт. Ушуну бул туура тамактануу жөнүндө түшүндүрүп баратабыз. Азыр бул жак аксакал деле бизге кайрылды. Бул аксакал 1937-жылы төрөлгөн. Бул УЗИ аппараттарыбыз менен келгенбиз. Азыр УЗИге түшүп келиптир. УЗИде кальпиозный холецит, хронический кальпиозный холецит, бул өтүндө таш бар. Азырда ушул оору менен кыйналып не кылаттыр. Ошуга биз өзүнчө бир диета, дары-дармектерди жазып, колдон келген жардам көргөзүп жатабыз. Медиктер айылды кыдырып эл саламаттыгын текшерди. Саламалик айылында аймактык оорукана болгону менен анда бир гана медайым эмгектенет. Айылда 10 миңге чукул эл жашайт. Жалгыз бир медайым жетише албайт. Ошондуктан оорулуу адамдардын көпчүлүк бөлүгүн район шаарларга жиберет. Медициналык борбордо кызматкерлер жок болгондуктан калктын 70% өз ден соолугун убагында дарыгерлерге көрсөтө албайт. Мындан улам Дени сак эл ассоциациясы Кыргызстандын алыскы тоолуу, шарты катаал айылдарга бекер медициналык жардам көргөзүүнү колго алган. Курамдагы медиктердин 80% адискөй жаштар. Бул жактагы оорулардын алдын алуу жана оорулардын түрлөрүн аныктоо максатында бул жакка келип, эми өзүңүздөр билесиздер, ассоциациябыз тоолуу аймактардагы бардык мүмкүнчүлүгү чектелген жана материалдык жактан муктаж адамдарга кам көрүү, ден соолугуна кам көрүү болгондуктан биз азыр бул жакка келип эң Өзгөн районунун Саламалик айыл өкмөтүнүн 15 жаш айылында келип отурабыз. Айылдар кыдырып ар бир Кыргызстандын атуулуна керектүү, сапаттуу, акысыз, жогорку квалификациялуу профилакториялык кароолорду көрсөтүп, керек болсо өзү менен алып кетип, шаарларга, борборлорго апарып, жардам дарылоого муктаждыктарга биз жардам беребиз. 80 жашта оңой эмес балдарым. Болду. Айылдагы жашы улуулап калган кары картаңдар жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана аз камсыз үй бүлө мүчөлөрүнөн медиктер кабар алып жатышты. Оор жашоодогу тургундарга акчалай да жардам көргөзүп келишти. Өтө көйгөйлүү оорулардан азыр айта кетсек, өтө бардык тармактардан эле көп кездешет. Мисалы мен өзүм ушул өзүмдүн тармагымдан ушул дерматология боюнча, тери оорулары боюнча өтө көп кездешет. Буга чейин эле мына башка айта кетсек, Араван районунун Төө Моюн айыл өкмөтүндө болдук. Ак Жаар, Кочкор ата көп кездешти айыл. Мындай иш-чара жакынкы айларда тоолуу аймактарда улантылаарын уюштуруучулар билдирет. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар, Өзгөн району.